Jaman oylabo eç wagtda. İşte hareket kıl, iyilikке jetesin. Jaman oylabo, işte hareket kıl, iyilikке inşallah söz türdө jetesin. Kelечекте болор болбосу белгisiz тоскоолдуктарга туруштук бере албай калаарын ойлогон адамдын дал ушул оюнун өзү жаман ой эсептелет. Жаман ой болуп эсептелет. Алла Таала ар бир жандуу жансыздын күчүн билерин жана алардан эч бирине күчү жетпей турганчалык жүк жүктөбөй турганын айткан. Негизги көйгөй адамдын оюнда турат. Эгерде сен 1 килограмм жүктү көтөрө албайм десең, чындап эле көтөрө албайсың, урматтуу бир тууган. Анткени сен аны көтөргөндөн мурда ниетиң менен ошону көтөрө албай турган деп койдуң. Келе турган күндөр али келе элек. Бүгүнкү күндүн жаман ойлору эч кимди келечектеги көйгөйлөрдөн арылта албайт. Сен жаман ойлоп кыжалат боло берсең эле, келечектеги проблемалар өзүнөн өзү жок болуп кетпейт, урматтуу бир тууганым. Ruhani жактан чыныгы бепилдикке жеткен адам тоскоолдуктар жөнүндөгү өйдө төмөн азгырык ойлор менен алып урушпайт. Себеби мында ойлор адамдын жашоосун туңгуюкка кептеп коет. Ал муну жакшы түшүнөт. Ал эми араганда күмөн ойлорго жетеленген адам ал эмес машинада отура албай калышы мүмкүн. Ал тургай, ал жолдо да жүрө албай калышы толук мүмкүн. Анткени машина авария болуп кетсе кандай болом, ана самолет түшүп кетсе кандай болом? Ал нерсе бизден сырткары нерсе болот. Эгерде тагдырга жазылса, ал сөзсүз түрдө болот. Бирок биздин мойнубуздагы милдет дайыма аракет кылуу, урматтуу бир тууганым. Коркунучтар боло турган тагдырды ийненин көзүнчө алып өзгөртпөйт. Ошондуктан тагдыр боло турганы боло берет. Сен Кудайга тобокел кылганда эч убакта эсиңден чыгарба. Мусулман адам жашоонун оош кыйышында боло турган анча-мынча кыйынчылыктарга сабыр кылып, дайыма алдыга, жакшылыкка умтулушу керек. Ошондой эле муна бул нерсени унутпаш керек. Кээде бизге жаман сыяктуу көрүнгөн нерселер биз үчүн пайдалуу болуп калышы толук түрдө мүмкүн. Мисалы үчүн жаш балдарга эртең менен биз кашаны же десек жегиси келбейт. А бирок каша сүттөн жасалган, күрүчтөн жасалган, ал ден соолукка пайдалуу, анын ордуна бул деген бал муздак жегиси келе берет да. Ата-эне балага кайсы пайдалуу экенин көбүрөөк билип, ага кашаны бергенде аракет кылат, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн биз билишибиз керек. Кээде бизге туура эмес деген нерселер чындыгында өтө пайдалуу, жакшы нерсе болуп калышы толук түрдө мүмкүн. Кудай Таалам бардыгыбызга чыныгы тобокел кылуучу инсандардан болгонду насип кылган болсун.